Салам достор, сиздер менен Кейчу недвижимость агентствосы бүгүн Верхняя Пышма шаарындабыз. Дагы бир бактылуу кардарларыбыздын үйүнө келдик. Азыр болсо сиздерге Расул байке жана Наргиз эжеке кандай турукчулук болгону жөнүндө көрүшүп кетебиз. Алдыңкы видеодо бизден алыстабаңыздар. Сиздерге кыскача маалымат айта кетсек, биринчи төлөмү жок. Транскапитал банктан 2 айда сделка ачыктык. Анткени продавецтердин же болбосо поручительдердин айынан сделкабыз токтоп калып атты. Но негизи ошундай профессионалдарга кайрылсаңыздар, ишиңиздерди аягына жеткирип, сделкаңыздарды жакшы өткөрүп берет. Ушул жумушубуздун эң башкысы ийгилик. Азыр результат көрүп атсаңыздар керек, өзүңүздөр ушунча жумушубузду орто жолдо таштабай, аягына чейин жеткирип, үйдүн ачкычын тапшырып аткан учурубуз. Анда эмесе жүрүңүздөр, биз менен кандай туракчылыгы болгондугун көрөбүз. Все оставили, да? Сиздерди куттуктайбыз. Негизи аябай мээнетиңиздер чоң. Анан дагы ушул квартираны алганда да жолубуз бир аз кыйын болду. Ошого чыдап. Эми эмне экен да, нерсе экен ошо кыйынчылык бар экен, ошо кыйынчылыктардан өтүп да. Кыйынчылыктардан кыйналып жүрүп өтүп, мына насип кылды Кудайым. Ушуну алдык. Кудай кааласа ушу насип ушу үй болду бизге эми. Буйруган экен, бирок. Кудай кааласа бөөрөдү да акыр алдык да. Канча кыйынчылыктар өттүк, канча эмне болду. Негизи биринчи сделкабыз эле отмена болуп кеткен, причиналар менен. Но продавецтер дагы мен риэлторду да көрүп калдым да бир сделкадачы. Анан айтып өтпөмбү, биз деген аракет кылып атабыз, документтерди заново там заводим десем, ал күлүп койду да. Негизи квартира силерди күтүп атат окшойт, потому что силерден кийин вообще просмотрга да адам келген жок депчи. Не переживайте, силер приоритеттесиңер, силер менен иштешебиз. Силерге рахмат, ошончолук жардам берип, жан талашып, түндө-түндөбөй, күндө-күндөбөй жүрүп бизге ушунчалык жардам бердиңер. Биз ушунчалык ыраазыбыз силерден. Ооба, негизи бир туугандай талашып, тартышып, урушуп, түнү-күнү менен урушуп, күлүп, сүйүнүп, ошо бүт эртең саат 6-да уже телефон кылып урушкан күндөрү болду бул кыз менен. Расул экен. Ишенбей калдым эле мен, уже болду, уже киде ала деп деген болгон болду. Акыры ошо болду, эртең саат 6-да турушуп алып мен уруштум бул менен. Ооба, чын сделка күндөр болду бул кыз менен. Ошол күн негизи мотивация бердиңиз окшойт мага конкретно. Сиз урушканда азыр көрбөсөм менске деп сделканы өткөрүп келдик да. Самое главное, аман эсен ушуп алыңыз деп. Сага Гүнарага рахмат дейт. Анан экинчиден Самарага рахмат.
Ошо KG недвижимостьтин несинен ишенип бемал келгем не кыла бергиле. Эгер үй аламыз десең, ушуларга обращение кылсаңар болот. Утузбайсыңар экен. Мен ишенбедим эле. Биз мына уже апрелден баштап мына июлдун этегин алдык да апрелде баштадык. Ошончо кыйынчылыктардан өттүк. Мына ушу июлдун этегин уже мына кече күрүштү алдым мына. Алып үйдөгүлөр менен сүрүнчүлөп кыйла өзүмө келдик да. Өзүңөр көрүп турсаңар киши жүдөп турам. Байке biraz картайчы, ялгычакты. Эми бул деле оңой процесс эмес, өзүңүз көрдүңүз. Көп нерсе кылыш керек экенин, документация иши дагы да. Ушундай буйрук экен. Ар бир адамдын өзүнүн өтө турган жолу бар. Буга да кайгырбайбыз. Самое главное үйлүү болдуңуздар. Ошол самое главное результат. Өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө ээ болдуңуздар. Эми спокойно, да, можно спать. Спокойно можно спать. Сиздер болсо бизге кайрылып ишенип атсаңыздар болот. Барыңыздардын ишиңиздерди аягына чейин аткарууга, чыгарганга аракет кылып. 100% гарантиясы менен экен булардын иши, жумушу. Аракет кылабыз. Эң башкысы аракет, анан результат. Все, куттуктайм сизди. Рахмат. Давайте,